Мен бир учурларда киного дагы тартылып көрдүм. Дирилиш Эртурул деген сериал турецкий. Ошол маалда өтө популярдуу болгон, рейтингтерде биринчи орунда болгон. Кыскасы көзү жымшык, анан кийин ат чапкан балдар керек деген неме окуп калдым. Кулактандыруу Facebook'tan жазылдым. Жазылып, анан кийин бир күн чалышты. Кел агентство менен кандайдыр бир келишим болот экен, ошо келишимге кол коет экенбиз. Анан кийин бизди ат чаптырып көрөт экен деди. Анан кийин бардым. Мындайча айтканда кашаң. Күндүгө жейт, ичет, күчү көп, бирок мындай адам менен дос эмес дейт. Кыскасы жанагы бир атып монтип жулунуп атыптыр. 8-10 бала болчок. Казакстандан бар, Кыргызстандан бар, Афганистандан бир-эки өзбек бала келген. Тиги Эртурулдар жана хореография иштеп атышат эле, кыскасы бир экшн сахналар, мынтип кылыч чабышасың, урасың, тебесиң деген ошонун машыгып атышат, репетициясын кылып атат. Анан ошол жерге барып мындай токойго окшош, бирок кеңири дагы мындай талаага окшош жерлер бар экен. Ат азыр чаптырып көрөбүз деп ушинтип калышты. Анан жанагы атты көрүп эле бир аз эми жүрөк түштү. Айылда чоңойгом, бирок айылда көп ат минген бала эмесмин. Биринчиден, экинчиден 11-классты бүткөндөн баштапсыл университеттен кийин магистратура кылып эсептесем 8-9 жыл такыр минбепмин. Андан мурун деле жакшы минген эмесмин да. Анан бирок жана киного тартылам деген нерсем болгон үчүн бардым. Кычашкансып тизмени берди, так атка мине тургандарды биринчиден менин атым экен эң башында. Анан миндим. Номад, кыскасы ушундай көчмөндөрдүн ролдору бар, көчмөндөрдүн сахналары бар жерлерде каскадерлык кылган, кандайдыр бир Голливудка чейин барып ошо кызмат беришет экен. Ошондон бир казак бала жанымдагы бир атка минип айтты: "Мен сени мынтип сопровождать этип кетем. Сен катуу чаппа, аттын оозун жарым тартып чуркасаң, мындай жорголоп чуркайт. Ошентип эле чап деди. Анан чабайын деп бир аз секинирээк чабайын деп оозун тартсам, жана чуркап кетип атат. Бирок ат алдым деле караган жок. Оозун мындай кылып тартсамчы, эч токтогудай эмес. Анан мондай тырталаңдап дагы коет кээде. Анан аттын үстүнөн түшүп калып, позор болбойн дедим дагы. Анда позор болгонго жараша бир позор болайын, катуу чабайын дедим. Бир жактан бирок катуу чуркатканда атты тегиз кетет. Анан жүгөндү кой бердим, тизгинди. Мындайча айтканда ат чуркап кетти. Жанагы мени сопровождать этем деген номадтагы бала: "Ай, токта" дейт. Ал аркада жетпейчи. Буруп туруп дагы кой бердим, өлүп кетсин деп. Анан дагы чуркап келет, эми шамалдап келет. Канча жылдык бук бар. Көйнөктөрүм аркада учуп монтип. Жанагы мени сопровождать этем деген мынтип бурулуп туруп дагы алып кетти. Ал мен бул жака чапкандачы. Анан жана келген жериме келдим, оозун тарттым. Жанагы айткандай алдын карабай чуркасам не болот деп да ойлонбой калаттар. Оозун тартып токтобой атат, монтип эле чуркап кетти. Жанагы хореографияда монтип иштеп аткан Эртурул жанындагы номадтын балдары тосуп атып токтотушту атты. Секирип түштүм дагы сыр бербей, бутум титиреп атат. Бир жагым оңдой титирейт, экинчи жагын алып коюп, экинчи жагы титирейт, биринчи жагын алып коюп. Агентстводан барган бала дагы анчалык чабышым ойлогон эмес окшойт. Көз алайып келип, "Молодец ей" деп коет. Каякта мен өзүм коркуп араң турам. Кийинки өчүрттө ким бар мингиле атка десе, жанагы Афганистандан келген эки бала. Жок, биз тартылбайбыз деди. Менден кийинкилер деле минди. Ал минип ат алып качып кеткени бар, башкара албай калып аттан түшүп калганы бар. Эгер ат монтип чаңдап, эрге такыр көчүгү жабышпай түшүп калайын деп келгени бар. Ушундай адамдардан армия курадык. Эми Нояндын армиясы, жанагы монгол кол башчы, аскер башчы Эртурулга каршы согушабыз депчи.